Кореяга бизнескен да, ошого эмнени айтып берсем болот? Например, Что есть, айтыр? Барыңыздарга салам, кандайсыздар? Бүгүн кайрадан мен, таң калбаңыздар, күн деле Айгерим өтө береби деп. Бүгүн силерге сонун сюрприз даярдап койдум. Ошол сюрприз менен бөлүшөм. Да, бир аз күтөлү, кандайсыздар? Дамиреже кандайсыз? Бир аз күтөлү. Сонун сюрпризим бар бүгүн. Прям шок болосуңар да. Ушундай да болобу депчи. Бир аз адамдар кошула түшсүн. Эми кечээкү сабак боюнча ким тапшырманы аткарып баштады, ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Ким тапшырма аткарып атат? Ким хостордон арылып атат? Ким генеральный уборканы баштады? Ким кандай иш кылып атат, ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Он не только ты. 11 болду. Ne su çıkardı? Кошулабыз, бир аз күтөйүн. Мен прям ровно 11-де кирдим, чтобы ровно 12-де бүтүш үчүн ошонун өзүнө да күтүп калып атабыз да. Кечээкү сабактар боюнча ким хостордон арылып атат, жазыңыздар. Ким генеральный уборканы баштады, ким өрттөп баштады, группаларга таштагыла дегенбиз, видео отчеттордон, фото отчеттордон. Ким аткарып атат тапшырмаларды. Биз пока фундаментибизди, астыбызды тазалай алмайынча фундаментибизди кура албайбыз да. Фундамент куруш үчүн бизде биринчи ошол жерибиз, курчу жерибиз таза болуш керек. Сонун болуш керек. Ошондуктан биринчи фундаментти курабыз. Эгерде сиздер азыр ошол мусордун үстүндө эле үй кура берсеңиздер, кайра анын баары эмне болуп калат, кулап калат. Мен сиздерге айткам ал боюнча. Ооба, кичинеден баштай бериңиздер. Буга убакыт кетет, конечно, бир күндө эле баарын алып туруп жасап сала албайсыздар. Кээ бирөөнө 1 жума, кээ бирөөнө 1 ай, но биз прокачканын ичинде 2 жуманын ичинде бүтүргөнгө аракет кылыңыздар. 10 күн убакыт бар дагы. 10 күн ичинде баарын бүтүргөнгө аракет кылыңыздар. Бүгүн бизде темабыз кыялдар. Билесиздер, баардыгыбыз кыялданган жакшы көрөбүз. Баарыбыз кыялданабыз. Күндө кечине жатканда особенно кыялданабыз туурабы? Ар кимдин кыялы ар кандай да, ар ким ар кандай кыялданат. И ошондо дагы кыялданганда дагы жөн эле кыялданбай, туура кыялданыш керек экен да, туура кыялданыш керек. Кыялдашканда дагы көп нерсе көз каранды болот. Мисалы, эң башында мен ушу кыялдар жөнүндө бир марафон өттүм да, марафонду өттүм, орустардын марафону эле да. Анан кыялыңарды жазгыла деди да. Эмнени каалайсыңар? Прям канчалык калыңыр болсо, ошонун баарын жазгыла деди да. Мен жазсам жок экен да кыялымчы. Элестетиңиздер, мен вроде оюмда көп нерсе бар, мен күндө кечинде көп нерсени кыялданам, өтө көп нерсени кыялданам. Ошондой элестетчү элем да. Азыр өзүңөр деле ойлоп көрсөңүздөр, көп нерсени кыялдангандай болосуздар, вроде да, вроде. Ай, мен кыялым көп эле го дейсиздер да. Сон кыялым көп эле го. Бирок мен шок болгом. Жаза келгенде карап көрсөм, мен кыялым жок экен. Ашып кетсе бир 10-20 кыял чыгат экен да, бүттү. Андан кийин уже фантазия өчүп калды да. Баягы эле ким эмнени каалайт? Баягы эле машина, үй деп жаздым, карьера, бизнес, ал кезде фабрикке келек болушум кезгер болуш керек эле. Ушундай нерселер жаздым да, эми кийим кече, тигил бул, жаңы телефон, ноутбук, ушундай ойма келген жаздым, бүттү да. Ашып кетсе 20 болду, ступор да. Бизге задание 100 жазгыла деди да. Либо 100 жазасыңар, либо чаттан удалить этем, и дальше кете албайсыңар деп. И тапшырманы аткарыш керек. Мен ошондо түшүнгөм да, демек менин кыялдарым жок экен дегем да. Кыялдарым жок экен мен дедим да. Мен анчалык кыялды билбейт экенмин. Эми бүгүн ошо кыялдар боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде кандай кыялдар? Бүгүн сөз түрдө азыр отуруңуздар дагы дептер, ручка колуңарга кармаңыздар. Биринчи очередь, кимде дептер, ручка жок болсо, барып дептер, ручка алып келип отуруңуздар. Сөз түрдө дептер ачыңыздар деп айтылган. Барыңыздар эле ачтыңыздар деп ойлойм. Ачканда дагы по порядку жазып келатасыздар,
эгерде кимде күндөлүк болсо, күндөлүктөн бул жактан кыялдарды сразу жазып кетересиздер. Прям на месте эле жазып кетересиздер. Эми бир эмеси бар. Айта кетейин, эреже бар. Кыял жазып атканда бул колуман келбейт. Мен муну кыла албайм дебеңиздер. Оюңузга эмне келди, ошону жазыңыздар. Мээңиз ишенбей атса дагы өзүңүз ошого ишенип жазыңыздар. Эми сиздерге бир сонун нерсе айта кетейин. Бүгүнкү күндүн сюрпризи. Бүгүнкү эфирди мен өтпөймүн. Баарыңыздарды бир сыйра шок кылайын. Бүгүнкү эфирди башка адам өтөт. Сиздерге айта кетейин, ал 17 жашта, 17 жаштагы кыз, сиз 17 жашыңызда. Азыркы 17 жаштагылар 11 класс, 11 класста эмне кылчу элеңиз эстеп көрсөңүз, 11 класста оюңузда эмне болчу эле сиздердин оюңуздарда? Менин оюмда эптеп эле мектепти бүтүп, университетке тапшырып алсам деген ой болчу да. Жакшы университетке ушу бюджет көтөрүп алсам экен деген оюм бар да. Мектепти жакшы бүтүп алсам экен, экзамендерди жакшы тапшырып алсам экен дечүмүн да. Бүттү. Башка эч нерсе оюм жок эле да. 11 класс кезинде ошондой болчу. Эми мен сиздерге азыр 17 жаштагы жаш кызды тааныштырмакчымын. Фабрикке келгенине 1 жыл болду. 1 жыл болду. Мына Айгерим уже билет. 1 жылдан бери 16 жашында фабрикке келген осознанно мен 10 000 сом айлыкка иштебеймин. Мен өзүм бизнесимди курам. Мен өзүм чоң акчага чыгам деп өзүнө чоң максат койгон 16 жашында. Элестетиңиздер. Азыр ошо фабрик компаниясында иштейт. Мен наставниги болом. Аябай күчтүү лидер. Постоянно группаларды сабап өтүп турат. Постоянно активно иштейт. Мен ошо кызды сиздерге тааныштыра кетейин. Абдурасулова Айдана. 17 жаштагы кыз сиздерге бүгүн кыялдар жөнүндө сонун сабак өтүп бермекчи. Кел Айдана. Салам баарыңыздарга, урматтуу партнерлор. Баарыңыздарга салам, кечки салам. Мен жаңы эле Айгерим эже тааныштыра кетти. Менин атым Айдана Абдурасуловна, 17 жаштамын. Баарыңыз азыр мен сиздерге кыялдар тууралуу айтып беремин. Бүгүнкү сабактын темасы бүгүн кыялдар тууралуу болмокчу. Билесиздер, баардыгыбыз эле кичинекей кезибизде кыялданабыз. Кичинекей кезибизден эс тарткандан баштап биз кыялданабыз да. Жатарда, особенно жатарда кыялданабыз. Кыялданып, кыял менен уктап кетебиз да. Бирок баарыңыздар эле билесиздер, кыял менен максаттын ортосунда бир нерсе бар. Ошол нерсе эмне? Ким билет, ошону жаза кетсеңиздер болот. Салам баарыңыздарга. Кыял менен максаттын ортосунда бул убакыт да. Кыял бул биз кыялданып жүрө беребиз. Ал эми кыялыбызды ишке ашырыш үчүн бизде убакыт болушу керек. Убакыттын чектеп коюшубуз керек болот да. Максат менен кыялдын ортосунда бул убакыт. Ошо биз бүгүн 100 кыялыбызды жазабыз. Биринчи эле категорияга бөлөбүз. Бул бизде 10 категория болот. Ал эми биринчиси болсо өзүңүз үчүн эмне каалайсыз? Ошол нерсени дептер, блокнот алып жазып алыңыздар. Туура айтасыздар, убакыт. Пример келтир да. Чисто Өзүңүздөр үчүн эмне каалайсыздар? Бир гана өзүңүздөр үчүн. Бул биринчиси, бул өзүм үчүн мен инсандык өсүүнү каалайм. Экинчиси болсо кандай сапаттагы адам болбосун, ошол адамга мен жакшы мамиле кылууну каалайм. Ал эми үчүнчүсү болсо ыймандуу адам болууну каалайм да. Төртүнчүсү жетимиш максатым. Ар бир адамдын мындай немеси болот. Өнөрү болот го. Ошо менин 70 өнөрүм болушун каалайм. Ал эми сиздер эмнени каалайсыздар өзүңүздөр үчүн? Только өзүңүздөр үчүн жазыңыздар. Эмнени каалайсыздар? Өзүңүздөр үчүн да. Может, сиздер
өзүңүздөр Onu жазып чыгыңыздар деп 5 минут убакыт берип 2 минут. онду жазып чыгыңыздар, сиздерге 2 минутта берели. Ондон 12 минут өткөндө уже кийинки неме категорияга өтөбүз. Өзүңүздөр үчүн жазып чыгыңыздар. Жаңы кошулгандарга айта кетейин, бул биз бүгүн кыялдар тууралуу сабак болуп жатат. Бул жерде кыялдарды биз өзүбүздүн кыялдарыбызды барак бетине түшүрмөйүнчө эч качан орундалбайт да. Ошо барак бетине түшүрүп, өзүңүздөр үчүн чисто, өзүңүздөр үчүн эмнени каалайсыздар, ошону жазып чыгыңыздар. Ким жазып бүткөн болсо, бул жака бүттүм деп жазып коюңуздар. Дагы өзүңүздөр дагы жазарыңыздар өзүңүздөр үчүн 10 немени жазыңыздар. Биринчиси бул өзүңүз үчүн эмнени каалайсыз? Чисто өзүңүз үчүн. Бизден эң күчтүү лидерим, менин эң жаш лидерим Айдана сиздерге сабак берип атат. Мына көрдүңүздөрбү, ошонун баарын жазыңыздар. Биз көпчүлүк учурда өзүбүздү эң акыркы оюнга коебуз да. Биринчи балам алайын, күйөөм алайын, анан үйгө алайын. Ушунтип эле чогултурабыз да, чогултурабыз. И в конце концов өзүгө ишене салбайбыз. Мисалы базарга барганда эң биринчи эмне аласыңар? Эң биринчи продукт аласыңар, бала бакырга продукт кийимге чаласыңар, туурабы? Аягында өзүңөргө акча калбай калат да. Ошондуктан эң биринчи орунга биз өзүбүздү койдук да. Ошондуктан эң биринчи орунга 10 эле нерсе жазып коюңуздарчы, 10 эле. Өзүңүздөр үчүн эмнени каалайсыздар? Биринчиде ким жазып бүттү? Ким жазып бүткөн болсо, бүттүм деп жазып коюңуздар. Вот именно өзүңүздөрдү жазыңыздар. Ата энеге да келебиз, күйөөгө да келебиз, бала бакырага да келебиз, баардыгына келебиз. Но для себя любимой, что вы хотите? Прям чисто өзүңөр үчүн. Эч кимди ойлобой койгула. Просто силер эле барсыңар да. Мисалы, сиздер окуп жүргөн кезде, турмушка чыга элек кезде, эмнелек өзүбүздү эле ойлочубуз, өзүбүздүн келип башыбызды ойлочубуз да. Вот ошо мезгилде эстегиле дагы өзүңүз үчүн прям от души жазыңыздар да. Мына мен өзүм үчүн мону каалайм. Бул жактан чувство вины деген болбош керек да. Күйөөм калып кетти го, балам калып кетти го, үй бүлөм калып кетти го деген нерсе болбош керек. Анткени анын баары бар. Анын баарын жазасыздар, баардыгына жетет. Бул деген кыялдар. Сиз кыялдарыңызды жазып атасыздар. Ошондуктан кыялдарда ограничение жок болуш керек да. Могул болот, могул болбойт деген нерсе вообще болбош керек. Сиздин кыялыңызда каалаганды кылсаңыз болот, туурабы? Мисалы кечинде бир нерсени элестетип жатканда космоско учуп кетесиз го, ошондой эле сыяктуу да. Бүттүк дейт, экинчисине өтөр. Экинчиси бул ден соолугуңуздар үчүн эмнени каалайсыздар? Өзүңүздөр ден соолугуңуздар үчүн, чисто өзүңүздөргө, ден соолугуңуздарга. Например, тишиңиздерди оңдотот чыгарсыздар же дагы кандай? Мисалы көбүнчөсү төрөттөн кийин, айымдарда көбүнчөсү бизде мамочкалар көбүнчөсү төрөттөн кийин особенно өзүбүздү карабайбыз да. Ден соолук аябай начарлайт. Башыбыздан бутубуздун учуна чейин, мисалы, чачтан эле баштайлы. Чач түшөт, зрение начарлайт, тиштер түшүп баштайт. Да кандай проблема пайда болот? Бала көтөрүп жүрүп сутулость пайда болот, в конце концов, ошол нерсенин баарын ойлоп көрүңүздөрчү. Азыр сизде ден соолугуңузда кандай проблемалар болуп атат? И өзүңүздөргө ден соолугуңуз үчүн кам көрүш үчүн эмне кылат элеңиз? Эмнени оңдойт элеңиз? Мен мисалы биринчи эле тишимди жазгам да. Мен тишимди оңдотмокмун деп, чындыгында.
экинчи жолу зрениямды жазгам да, мен зрениямды оңдотомун депчи. Ошондой сыяктуу эле чыга берет да. Көп нерсе чыгат ден соолукка байланыштуу. Балким бир жериңиз ооруп жүрөт, өзүңүзгө көңүл бурбай жүрөсүз, карабай жүрөсүз. Бүгүн эртең ана мына деп коюп жүрө беребиз да. Кыргыздар негизи ушундайбыз, прям болбой калганда акыры больницага барабыз да. Төшөккө жатып калмайынча жолобойбуз да. Ошондон Кудай сактасын, ошондуктан биринчи ден соолук. Эң биринчи ден соолук керек. Өзүңүздү жазыңыз, эми өзүңүз үчүн, өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн 10 нерсени жазыңыз. Вот. Брекет, это тоже актуальная тема көпчүлүктү да. Көпчүлүктүн биринчи орунда тиш турат. Эмнеге дегенде, негизи эле тиштерге кам көрүш керек да. Биз кичинекей балдарга таттууларды бере беребиз. Менде деле ошо проблема. Азыркы балдар тем более таттуурапанын баарын жей беришет. Анан төрөттөн кийин тиштер бузулат. Убакыттын өтүшү менен тиштер бузулат. Ошондуктан эң биринчи главный тема баардыгында тиш, ошону биринчи орунга жазыңыздар. Балким дарылатасызбы, балким тиш салдырасызбы, брекет салдырасызбы, протез кийесизби, в общем баардыгын, балким винир койдурасызбы, туурабы? Эң кымбат винирлерди койдурасызбы тишиңизге. Каалаган жазыңыз. Жок, ал болбойт, ал нереально дебеңиз, жазыңыз ошону. Может, кашыңыздарды чийдире чыгарсыздар, же чачыңыздарды кыркыра чыгарсыздар, же чачыңыздар калың болсо суюлта чыгарсыздар. Ушул нерселердин баарын жазыңыздар да. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга эмне көптөн бери кылам деп, бирок кылбай жүргөн нерсеңиздердин баарын жазыңыздар. Анан мындай айтмай жок да, азыр менин шартым жок да. Анан жазып койсом эмне болот демей жок. Сизди эч ким могул жазгандан кийин ушуну барып аткарышың керек деп сизди эч ким кыйнабайт. Жөн гана жазып кое бериңиз. Анан ошол кандай ишке ашат, ошону өзүңүз таң каласыз да. Жазып кое бериңиз кыялдарыңызды. Шартым жок да, тигиндей да, мындай да, анан жаз келсин, күз келсин, анан балам чоңойсун, анан садикке барсын, мектепке барсын деп отуруп, балаңыз үйлөнөт, сиз уже ошончо кемпирча болуп калып каласыздар. Убакыт өтүп кетет, ошондуктан жаза бериңиздер. Сизди эч ким кыйнабайт. Мына сен монтип жазган турбайсың, давай ошону кыл дебейт эч ким. Вот, сонун нерселер. Ким 10 жазды. Ким өзүнүн ден соолугуна кам көрө алды. 10 категорияны жазып чыга алды, 10 нерсени. Кимде 10 чын эле чыкты. Айдана өзүң жаздың беле, өзүң примерден айта кетсең, мисалы Айдананы угалычы, кандайларды жазыптыр 10 кыялга. Мен көзүмө лазерный операция кылдырам деген, мен дагы зрениям начар, бирок мындай ошо көзүмө лазерный операция кылдырам. И дагы Фаберликтен дайыма неме максатыма койгом да. Фаберликтен ай сайын өзүмдүн ден соолугума кам көрүп, баттарды ичип турам деп. Андан кийин дагы фитнеске барам деп неме кылгам, максат койгом, кыялданам да. И дагы бетиме уход кылдырам деп неме кылгам, жазгам. Азыр мисалы Айданада ушу уход кылат, постоянно уход кылат, ультра сериясы менен постоянно витаминдер ичип турат. Ар бир каталог сайын алмаштырып, бир да омеганы, бир да живицаны, ошентип алмаштырып ичип турат, көрдүңүздөрбү? Бул кыял болчу когда-то, но ишке ашып атат да. Менде деле ошол болчу да. Ден соолугума кам көрсөм деп, азыр мен фабрикте бүт баттарды ичем да практически. Мага именно эмне туура келсе, ошолорду ичем да. Көзүмө черниканы ичем, постоянно черник ичем. Чачым түшүп баштады, чачым түшкөнгө ичип баштадым. Омеганы ичем, фитополисти ичем, кальцийди ичем. Кальцийди балдарым алган, но азыр өзүм ичип жүрөм да, постоянно. Алоэ балансты эртең менен кальций судан 200 миллиграммдык стаканга куям, алоэ балансты аралаштырып туруп ичем. Көрдүңүздөрбү? Это тоже ден соолукка кам көрүү болуп атат да. Кийинки категория өтөлү. Кийинки бул чоң сатып алуулар. Өзүңүздөргө эмне керек болсо ошону жазып чыгыңыздар да. Чоң сатып алуулар бул. Например, элитный үй, машина, ушул нерселердин баарын жазып чыгыңыздар да. Дагы телефон алам дей турган болсоңуздар, телефон жазып чыгыңыздар. Например, мага iPhone 11 алам деп максат кыялыма жазгам. Буюрса, ал кыялым орундалат да. Дагы
ооба, үйгө керектүү, бул жерде көпчүлүк эле айымдар отурасыздар. Үйгө керектүү нерселер. Эгерде сиздер холодильник, газ плита, духовка ушундай нерселерди да жазып коюңуздар. Бул дагы сиздердин кыялыңыздар. Бирок бул нерсе ишке ашат да. Какой жетен сура? Чоң сатып алуулар ошолордун баарын жазып чыгыңыздар. Мен программистмин, профессиям боюнча ноутбук алам деп жазып чыккам. Бул биздин жумушка ноутбук керек. Ноутбук алам деп жазсаңыздар болот. Прямой эфир өткөнгө штатив алам деп дагы жаздым. Айгерим эженин кыялы болчу, бирок уже Айгерим эже алды. Азыр Айгерим эже максат коюп уже алды да, максатына жетти. Бул когда-то кыял болчу. Мен колдонуп атам. Ноутбукту колдонуп атам. То же самое. Жакында атасың да? Ооба. Айгерим эже мен да ноутбук алам деп жазгам, бирок азыр Айгерим эженин ноутбугун колдонуп атам да. Бирок өзүмдүкү буйруса болот. Максат коюп. Сиздер да кыялыңыздарды жазып коюңуздар. Бул жерде орундалбайт деген неме болбошу керек да, өзүңүздөргө чек койбоңуздар. Жазып коюңуздар, бунун бардыгы орундалат. Кагаз бетине түшүп, максат коюп аракет кылсаңыздар орундалат. Аэропорт деген наушник алам деген, беспроводный наушник, ошентип жазгам дагы азыр. Машинаны да жазыңыздар өзүңүздөргө. Саат, шакек, ушундай нерселердин баарын жазып коюңуздар. Кимдер жазып бүттү? Азыр дагы 1 минутта берели. Дагы жаза кетиңиздер. Ооба, Фаберликте неме кылып, сиздер үй алсаңыздар болот. Бул жакта Фаберлик менен кыялдар орундалат да. Кимдер жазып бүтүп калды? Кийинки категорияга өтсөк. Кийинки бул балдарыңыздар үчүн эмне аласыз? Балдарыңыздар үчүн эмнени алып бересиздер да балдарыңыздарга? Келечекте балдарыңыздардын эгерде балдары жок болсо, келечекте кандай баласына эмне кыларын жазып кое берсе болот да. Бул жерде көпчүлүк эле айымдар өзүңүздөрдүн балдарыңыздар үчүн жаза кетиңиздер. Например, частный садиктерге, частный школдорго окутам деп, кружокторго берем, курстарга алып барам деп жазыңыздар. Университет өзү каалаган профессияны таңдайт, өзү каалаган кесибине окутам деп жазыңыздар. И саякатка алып чыгам. Менин балам географияны бул саякаттап жүрүп билет деп неме жазсаңыздар дагы болот. Бул дагы ишке ашат. Биз Фаберликте бул көпчүлүгү бизде саякаттар бар да. Ошол саякаттарга балдарыңыздарды кошо алып барсаңыздар болот. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар азыр балдарыңыздарды мындай географияны бул саякаттап жүрүп таанытууга. Ошол нерселерди жазыңыздар. Ким жазып бүттү? Жыйырма төрт минут. Дагы жазыңыздар.
немеңиздерге дептерге жазыңыздар, бирок бул чаттан өчүп кетет бат эле. Дептерге жазсаңыздар, бул блокнотты алып отуруңуздар деп башында эле айтылган. Ошо блокнотуңуздарга жазыңыздар. Дагы кандай университеттерге өзүңүз балаңыздардын өзүнүн каалаган немесине профессиясына окутам, бактылуу балалыгын өткөзөбүз деп деле жазсаңыздар болот. Жазып бүттүңүздөрбү? Бүтсөңүздөр бүттүм деп жазып коюңуздар. Ооба, эфир сакталат. Кийинки категория бул жолдошуңуздар үчүн. Жолдошуңуздар үчүн эмнени жолдошуңуздар үчүн кандай максат коесуздар? Эгерде азыр берде жолдошу жок болуп, жаш кыздар болсо, жигити үчүн, сүйгөнү үчүн, болочоктогу немени жазып кое берсеңиздер болот да. Эркектер болсо аял үчүн. Ооба, эркектер бар болсо, аялдар үчүн жазып коюңуздар. Машина алып берем, саякатка алып барам. Жигит азыр неме жигити жок болгон болсо, жигитиңиздер жок или күйөөңүздөр жок болгон болсо, жазып коюңуздар да, анын билимин, кандай бизнес кылат или кандай жумушта иштейт, ошонун баарын жазып коюңуздар. Жада калса бутунун размерин жазып койсоңуздар да болот. Боюн жазып коюңуздар. Эми кийинкисин жазып бериңиз. Кийинкиси бул болочоктогу күйөөсү барлар күйөөңүздөргө жазыңыздар, и күйөөсү жоктор болочоктогу күйөөңүздөргө жазыңыздар. Саякатка алып барам жолдошумду, же машина алып берем фабрикте иштеп деп, ошону жазсаңыздар болот. Жазып коюңуздар бул кыялдарыңызды. Жолдошуңуздарды кийинтем деп жазсаңыздар болот. Биринчи зарплатамда кийинтем деп жазып коюңуздар. Кийинкисинде чогултуп машина алып берем деп. Ким жазып бүтүп калды? Дагы 2 минутта берели, жазыңыздар. Ким жазып атат? Вот, машина алып берем дейт. Өтө сонун. И эгерде турмушка чыга элек кыздар түшүнбөй отурсаңыздар, эмне кылам, о чем речь болуп атса, келечектеги жолдошуңуздардын кыялыңыздагы жигитти жазып коюңуздар. Вот Айдана эң туура айтып атат. Бутунун размерине чейин жазып коюңуздар. Может, балким ал 42-45 болсо кайдан табасыздар? Кийин ошол размерлерди, туурабы? Бардыгы жазыңыздар да. Жолдошум мындай болот, бою мынча болот, веси мынча болот, спортсмен болобу, эмне болот, ошонун баарын прям каякта окуган, кандай билимдүү, каякта иштейт, канча айлык табат, ошого чейин жазып кое бериңиздер. Прям ийне жүйүнө чейин. Даже кайнжурттарыңызда жазып койсоңуз болот. Мен кайнем мындай болот, кайнем мындай болот деп мени аябай тилемчүмүн да. Мен кайнем жакшы адам болсо экен. Эмне үчүндүр кечке эле ушу кайненени тилемөчүмүн да, потому что мээге сиңип калган экен, кайнене деген жаман адам депчи. Мээге сиңип калыптыр да, анан мага көпчүлүк эжелерим айтчу эле да, кайненеңдин жакшы болушун тиле, кайненең жакшы болсун.
деп эле ушинтип эле берчү эле да. Көрсө ошол кездеги адамдар, ошол кезде мен эжеден турмушка чыкканда кайненелерим мындай катуураак болгон экен да. Катуураак болчу экен. Кайнең жакшы болсун, кайнең жакшы болсун деп эле берчү. Анан мен кайнем жакшы болсо экен, кайнем жакшы болсо экен деп тилей берчүмүн да. Азыр Кудайга шүгүр, мен кайнем алтындай киши да. Ушунчалык отношениябыз жакшы. Бардык тилеген нерсе орундалат да, ошондуктан тилеңиздер. Азыр деле жазып коюңуздар. Бул азырынча көбүнчө мындай да, кайненеси менен келиндин ортосунда неме бар, проблема бар да. Ошону эми деле жазып, эми деле оңдоп алсаңыздар болот. Азыр деле кеч эмес да. Эми кийинкиси бул саякаттар. Кайсыл өлкөгө саякаттагыңыздар келет, кайсыл мамлекетке баргыңыздар келет. Биринчи эле жазып өтүңүздөр да, бул жолдошуңуздарга. Анан кийинкиси бул саякат. Кийинкиси бул саякат. Бул биринчиси эле бизде азыр Турцияга барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биринчиси Турцияны жазсаңыздар болот, экинчиси Дубайды жазсаңыздар болот. Андан кийин биз 10-чу каталогко чейин, 5-чи каталогко чейин неме директор статусун ачсаңыздар, сиздер Дубайга барганга мүмкүнчүлүк аласыздар. Ой, Турцияга адашып кеттим. Турцияга барганга мүмкүнчүлүк аласыздар. Азыр аракет кылсаңыздар жетишесиздер. 10-чу каталогко чейин бул биздин командага Айгерим Жайлабекова, общий биздин командага бул жерде отурган директор статусун 10-чу каталогко чейин ачсаңыздар, Дубайга барасыздар. Экинчи эле Дубайды жазып койсоңуздар болот. Кстати, ушул боюнча кенен маалымат бере кетейин. Азыр Турцияга до сих пор эле компаниядан барганга мүмкүнчүлүк бар, билесиздер. Азыркы учурда мына Турцияга барганга сонун мүмкүнчүлүк 5-чи каталогко чейин компания узатып койду кичине условиясын. 5-чи каталогко чейин директор статусун ачып 4 жол көрсөтүп коюңуздар, түшпөй. Бүттү, сиз уже Турцияга барасыздар. Дагы бир статус өйдөрүп ачып коюңуз, жолдошуңузду кошо ала кетесиздер да, жаныңыздачы. Жолдошуңуз болбосо апаңыз, башка адамдарды ала кетсеңиз болот. Ал эми биздин командада директорский составда сонун жаңы эле жаңылык кылышты. 10-чу каталогко чейин сонун возможность берсин деп айтып атат бул жакта. Дубай, Турция, Египет. Но негизгиси вот Дубайга басым жасалып атат. Дубайга кимдин структурасынан директор чыкса, ошол директор сиздин саякатыңызды төлөп берет. Бекер барып эс алып келесиздер. Бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Бүгүндөн баштап аракет кылып баштаңыздар. Бүгүндөн баштап аракет кылыңыздар. Улам ар бир каталогко план коюп жазып кете бериңиздер. Кстати, туура максат коюу боюнча, ошо максатка жетүү боюнча эртең бизде сонун сабак болот, аны башка спикер өтүп берет. Мына ошондо ушуну максат кылып жазсаңыздар болот. Именно директорский статусту ачып, ошону менен катар саякатка чыгууга это бир ок менен 2 коюмдатып коесуздар да бул жактан. Дагы жаза кетиңиздер. Дагы кайсыл мамлекетке баргыңыздар келет? 10 мамлекетти жазып чыгыңыздар. Казакстанга деле жазып коюңуздар. Ташкент, Сингапур, Францияга жазыңыздар. Италияга да жазып, Италияны да жазып коюңуздар. Арабияны жазып койсоңуздар болот. Дубайга барыш үчүн азыртан аракет кылып баштасаңыздар, буюрса баарыбыз ушул жерде отурган, бардыгыбыз Дубайга барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бардыгыбыз чогуу барабыз. Америкага баргыңыздар келет чыгар, может. Американы жазып коюңуздар. 10 мамлекетти жазып чыгыңыздар. Дагы жазыңыздар.
Парижди да жазып койсоңуздар болот. Он мамлекетти жазчыңыздар. Кореяны жазсаңыздар болот. Кытайды жазса, Кытайды деле жазып коюңуздар. Сингапур, Таиландты жазсаңыздар болот. Ким жазып бүткөн болсо, бүттүм деп коюңуздар. Ким жазып бүттү он мамлекетти. Көпчүлүгүңүздөр эле Дубайды атасыздар. Буюрса бардыгыбыз чогуу Дубайга барабыз. Бүтсөңүздөр, эми кийинкиси инсандык өсүү. Сиздер кандай тренингтерге катышкыңыздар келет? Кимдин тренингине, кимдин сабактарына катышкыңыздар келет? Ошону жазыңыздар. Мен өзүм жазгам. Асель Сыдыкованын сабагына катышкым келет деп. Тони Роббинстин сабагына катышкым келет деп жаздым. Тони Роббинсти билесиздер. Ал американист. И Кыргызстандагыларды деле жазгам. Мыктыбек Арстанбековдун тренингине катышкым келет деп. Мен ошо Мыктыбек Арстанбековдун тренингине катышкым келет деп жаңы жыл күнү жазганбыз биз максаттарыбызды, кыялдарыбызды. Ошондо биз эртеси күнү эле бардык да. Эртеси күнү январдын 1-inde Мыктыбек Арстанбековдун айлыктан чык деген тренинги болгон. Ошого бардык. Жазсаңыздар орундалат да, кыялдарыңыздар максатка айланат. Дагы курстарга катышкыңыздар келет чыгар. Английский курсту жазып коюңуздар. Дагы кошула кетейин ушу. Сабактар боюнча мен өтө басым жасай кете турган нерсе. Мен мындай максат койдум эле да. Жаңы жылдын алдында как раз бир 15-20 күн калган, ошо жаңы 2020-жылга максат жазыш керек болду. Мен 108 максат жаздым, ошондо датасын жазган жокмун, качан деп жазган жокмун, просто 108 максат, как бы каалоо плюс максат катары кетти да 108ди жаздым да ошондо Асель Сыдыкованын «Миссия на миллион» деген 3 айлык курсуна катышам деп жазып койгом. Анын сабактары 28 000 сом турат. Мен былтыр апрель айында ошого катыша албай калгам. Анан ошого катышам деп өзүмө максат койдум. Анан бир менеджер менен байланышып калдым. Канча болуп атат деп, ал постоянно жаза берди. Бул жактан дагы эмне керек экен? Настойчивость керек экен да, мындай настойчиво улам эстетип туруш керек экен да. Мага айта берди, акырында тап айта берди. Мен улам кете бердим. Улам скидка баасы түшө берди. Анан акыр аягы Фаберликке, именно Фаберлик компаниясындагыларга сонун скидка кылып берди. 20 кишиден ачсаңыздар 6000 сомдон болот деп ушундай скидка кылып берди да. 20 киши эле ушундай болчу. Аны көрүп калдым. Мен мага жөнөтүштү да, көрүп калып ушундай болоптур го десем, айтып калды. Ал группа почти толуп калыптыр. Давай бүгүн илинесиз деди да. Как раз ошондо мен мурунку күнү ошол максатты жаздым. Асель Сыдыковага мен «Миссия на миллионго» сөз түрдө катышам деп. Эртеси менеджер жазды мага, эртеси күнү мен ошо менен катышып калдым. Көрдүңүздөрбү, как это работает? Сразу, прям моментально. Бүйтө ушундай сонун скидка менен попадать этип калдым. Неге дегенде 6000 сомду 3 айга бөлгөндө айына 2000 сомдон айланат. Азыркы интенсивдер деле айына 2000 сомдон билесиздер, Гинин интенсивкен өзүңдөр прекрасно билесиздер, 2000 сомдон айына. Тигил деле айына 2000 сомдон айланып калды, зато мен 3 ай прокачкага катышып атам. СНГ боюнча, Орто Азия боюнча эң күчтүү тренер, эң күчтүү лидер Асель Сыдыкованын сабагына катышып атам да. Көрдүңүздөрбү? Насколько это круто. Когда-то бул жөн гана менин кыялым болчу, ошого катышсам деген.
эми ошол ишке ашып мен күндө ошонун сабактарына катышып атам. Жазчыңыздар кимдин сабагына, кайсыл тренингге катышкыңыздар келет? Кыргызстанда деле толтура немелер бар, тренерлер бар. Может, бизнес тренерлерге катышкыңыздар келет чыгар. Нуржигит Кадырбековдун тренингдери бар, ал только ыйман тууралуу да. Ошого катышкыңыздар келет чыгар, жазып коюңуздар. Самара Кеңешованын деле сабагына катышкыңыздар келсе, жазып коюңуздар, алардыкы 1000 сом. И прокачкаларга катышкыңыздар келсе, аларды деле жазып коюңуздар. Дагы кимдердин сабагына катышкыңыздар келет? Ким жазып бүттү? Кийинкиси бул эмнени үйрөнгүңүздөр келет. Сиздер өзүңүздөр үчүн курстарга катышып эмнени үйрөнгүңүздөр келет. Ораторский искусствону үйрөнгүңүздөр келет чыгар. Дагы өзүңүз курстарга катышып эмнени үйрөнгүңүздөр келсе, ошонун баарын жазчыңыздар да. Макияж жасаганды үйрөнгүңүздөр келет чыгар. Может, тамак жасаганды үйрөнгүңүздөр келет чыгар. Англисче үйрөнгүңүздөр келет чыгар. Ушулардын баарын жазчыңыздар. Элдин астында кантип сүйлөө тууралуу ораторский курс, ошол нерселерди үйрөнгүңүздөр келет чыгар. Бул жактан да сөзгө аралаша кетейин. Именно навыктарда биз эмнени үйрөнгүбүз келет, навык. Мен эмнегедир ошо жана 108 өзүмө каалоо, как бы максат кылып жазганда, профессионально макияж кылганды үйрөнсөм деп жазып койдум эле да. Мен болбосо вообще боюнгонду билбейм да, абсолютно боюнгонду билбейм да. Ошону жазып койгом да, жөн эле жазып койгом. Бирок билбейм каяка барам, качан барам. Аяктын курстары да кымбат турат, анан барамбы вообще билбейм, но жазып койгом да. Главное, что кагаз бетине түшүрүлгөн. Анан мындай болуп калды, биз азыр мисалы күндөлүк сатып улма чогултуп атабыз да. Анан мен сиңдим бар, ал макияжды үйрөнүп келген, өзү Москвада иштеп келген, азыр маникюрду үйрөнүп бүттү да. Анан группага бир видео жөнөттүр, ал видеону деле көрбөйм, мен көңүл бурбай койгом. Келиңиз, мага жазып атпай, акоже дейт да, келиңиз, макияжды үйрөтөбүз, көпчүлүгү бар го, мындай туура эмес макияж кыла алышат, мындай күндүзгүгө макияж кылып жүргөнгө постоянныйга мындай үйрөтөлү деп, акыркы мен постумда ошол макияж кылып берген да, ошо менин сиңдим. Ошол айтып калды да. Ушундай кылалы деп, мейли деп койдум да, десем анан ал мындай кылыптыр да, атайын өзүнчө группа ачыптыр, анан платный болот десе, мен түшүнгөн жокмун, эмнеге платный болот деп ушинтип койдум да. Биз бүт баарын обучениени бекер да, зачем аны платный деп. Анан көңүл бурбай видеосун ачпай коюптур. Андан кийин статусуна коюп коюптур ошол видеону. Көрсө макияж үйрөнгөн болгону 250 сом, 250 сом элестетиңиздер. Бүт баарын WhatsApp'тан үйрөнөсүздөр, эмне инструмент алыш керек, кандай боюш керек. Группадан чыкпай до конца сиздер пока сонун болуп үйрөнө алмайынча мен сиздерге поддержка берип турам деп ушундай видео тарткан экен да. Анан алдан түшкөн акча бардыгы Амирхандын лечениясына кетет деп. Мен ошондо эстеп кеттим да ошол максатымды. Мен профессиональный макияж кылам деп
тилек койгом. И ошол тилегим ишке ашат. Азыркы күндө мен заказдарымды күтүп атам. 18-нен буюрса заказдарым келет. Именно макияжга керектүү бардык инструменттерди алып койдум. Дагы эле набор жүрүп атат. Кошулсаңыздар болот. Профессиональ макияж билесиздер 10 000, 15 000 күйрө түшөт. Бул жакта болгону 250 сом болуп атат. Кайра эле мага WhatsAppка жазыңыздар ал боюнча. Макияж кылганды үйрөнгүңүздөр келсе, агер медианын личкасына жазсаңыздар жооп берет. Бул сиздер зато макияж кылганды да үйрөнөсүздөр, и бул акчаңыздар жөн эле макияж кылып эле кетпестен бул кайрымдуулук кылганда болосуздар. Дагы кандай нерсени үйрөнгүңүздөр келет, тиккенди үйрөнгүңүздөр келет чыгар, ошону жазыңыздар. Мына токуганды да деп айтышып атат. Бизнести деле үйрөнсөңүздөр болот, ошону деле жазып коюңуздар. Маникюр жасаганды үйрөнгүңүздөр келет чыгар, тамак жасаганды да жазып коюңуздар да. Ырдааганды үйрөнгүңүздөр келет чыгар, ошону жазып коюңуздар. Бетиңиздерге уход кылганды үйрөнгүңүздөр келет чыгар. Кийин жазып бүткөн болсоңуздар, эми кийинкиси бул карьера бизнес. Келечекте кандай бизнес кылгыңыздар келет, ошолордун баарын жазчыңыздар. Келечекте өз алдыңыздарча кандай бизнес кылгыңыздар келет? Например, магазин ачам, бутик ачам, дагы салон ачам деп, курс ачам, дагы толтура нерселер бар да. Ишке чыксаң бар эле бизнес. Азыр көбүнчө жана шаурма немелер болуп атат го. Эшикке чыкканда фастфуд неме кылып сатып, ошондой неме ачам деп жазып койсоңуздар болот. Салон ачам, дагы толтура нерселер жазсаңыздар болот да. Өзүңүздүн бизнес идеяңыздарды жаза кетиңиздер. Кандай бизнес ачкыңыздар келет? Может, күндөлүк чыгарыңыздар келет чыгар агер. Эң жөнөкөй мисалы ушул эле карьерный лестница менен бизде карьерный лестница бар, билесиздер, может ошондон көтөрүлгүңүздөр келет, директор, старший, серебро, рубин, бриллиант кайсыга чейин жеткиңиздер келет. Айлыгыңыздар канча болушун каалайсыздар? Мына бул жакта күндөлүк это тоже бизнес да. В какой-то мере тоже бизнес. Хотя азыркы кайрымдуулукка кетип атат азыркы учурда, но все равно бизнес болуп атат да. Адал акча болуп атат да. И бул жакта дагы азыр Айдана менен мен кайынсиңдим Алиянанын сонун бизнес баштап атышат. Ал боюнча дагы айта кетебиз. Кечээ дагы айтканбыз. Это тоже хорошо. 17-18 жашында эле уже жаңы идеяларды кылып, ошонун үстүндө иштеп атышат да. Бул эмне бизнес десеңиздер, көчө билесиздер, сиздерге карта желаний боюнча айтканмын да. Карта желаний бул сабакта сөзсүз болот. Сөзсүз болот. И вот офис ачкандагы Магда Умарованын офиси аябай жакты, прям шикарный экен. Карта желаний биздин прокачка сабакта болот. Ошондо сиздерге жашооңуздарды жеңилдетиш үчүн, картаны, сүрөттөрдү издетпеш үчүн сиздерге сонун идея. Айдана менен Алияна азыркы учурда ошонун үстүндө иштеп атышат. 3 күндөн бери 3 күн сүрөттөрүн чогултушту. Эми азыр бүт барын барактарга оформлять этип атышат. Ар жагында кандай болуп оформлять этебиз көрөбүз. Бул дагы бир карта желаний. Бул дагы бирөөнүн идеясы, бул дагы бирөөнүн бизнеси. Биз бирөөдөн сатып алдык, бирок ошону элге доступный кыла алып атабыз да. Доступный кылып, бул жакта азыр Алиянан менен Айдананын карта желаниясы турат. Ушул боюнча дагы это тоже мына вот уже Айдананын өзүнүн жеке бизнеси. Көрүңүздөр, бул жактан бардыгы доступный болуш керек да. Мисалы бизде фабрикте бардык продукция адамдарга доступный,
фабрикте баардык адамдардын чөнтөгүнө чак келет продукциянын баары. Это тоже өтө сонун бизнес. Вообще шикарный бизнес. Мисалычы фабрика үйгө керек нерселерди алып отуруп эле сиздер өзүңүздүн бизнесиңиздерди куруп атасыздар да. Ошону көпчүлүк түшүнө бербейт. Но түшүнгөн адамдар азаматсыздар чындыгында. Мына пример сиздерге келтире кеттик. Мына бизнес, мына бул жакта эки бизнес идея турат аркаңыздар да. Бул дагы бул жөн гана мага акча түшсүн, мен ушуга жетейин, мен ушуну кылайын, көбүрөөк акча ала алайын деген эмес. Бизнес дагы элге жардам берейин, элге пайдам тийсин, элдин батасын алайын деген бизнес болуш керек да. Эгерде качан сизде ошондой элге пайдалуу бизнес болгондо, сиздин бизнесиңиз өркүндөп өсөт да. Мисалы, могул эле күндөлүктүн баалуулугун айталы. Бул сиздерге эмнени берип атат? Конкретно эмнеден башташ керек? Баардыгы ушул күндөлүктүн ичинде камтылган. Ачып эле жазып кете бересиздер. Окусаңыздар, прям ушундай сонун нотустарда болот. Күнүнө аябай ыраазы болот. Жашоосун өзгөртөм деген адамга бул 100% керек шпаргалка. Адамга пайда алып келип атабы? Алып келип атат. Жашоосун өзгөртүп атабы? Өзгөртүп атат. Жашоого болгон көз карашын 180 градуска өзгөртүп атат чындыгында. Менге кандай өзгөртсө. Эми ошол эле карта желаниянын кандай жакшы жагы бар, кандай пайдасы бар элге. Карта желания бизде эми келип атат, билесиздер, Кыргызстанга мурун көп көңүл бурчу эмеспиз. Бирок Россия башка жердегилер прям активно жасашат да, прям билген адамдар активно жасашат. Визуализациядан Секрет деген, Купуя сыр деген кинону, фильмди, документальный фильмди ким көргөн болсо, ошол жакта да именно карта желания боюнча бар. Карта желания өзүңүздүн кыялыңыздардагы эле сүрөттөрдү, мисалы, бул жака барып эс алгым келет, бул жака барып окугум келет, мондай ийгиликтерге жетким келет деген нерсени сүрөттө кылып эле, сүрөттү чаптап коесуздар. Анын да өзүнүн жолдору бар. Жөн эле сүрөт десе подряд чаптай бербейбиз. Ар бир ден соолукка, байлык, карьера, бизнес, окуу, полностью бардык жагын, бардык сфераны бирдей алынган карта желаний болот. Бүгүн буюрса түнү менен айдана отуруп жасап бүтөм деп атат, буюрса. Сүрөттөрдү аябай тандадык, тщательно тандадык. Прям ар кайсы сферадан ар кандай кылып качественный чыкканда дагы мындай адам көргөндө приятный болсун деп, мисалы өзгө кандай карта желаний жасай турган болсок, ошондой сүрөттөрдү тандап алдык да, разнообразие кылдык бардык жагынан. Ошондуктан 7-сабакка чейин карта желаний бардыгыңыздарда даяр болуш керек колуңуздарда. Биз ушул жакта онлайн сабакта, биз кийинки сабагыбыз буюрса 7-сабакта жолугушабыз, отуруп алып карта желаний жасайбыз. Бул дагы өтө сонун техника. Бул жактан эч кандай бир жаман нерсеси жок, эч кандай уяты же болбосо арам нерсеси жок. Чындыгында жөн гана сиз өзүңүз каалаган нерсени кагаз бетине, сүрөт бетине түшүрүп коюп атасыз, бүттү да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул методдордун бардыгы чындыгында иштейт. Ушул методдордун жардамы менен көпчүлүк адамдар ийгиликке жетип атат. Жөн гана ушуну каалайм, ушундай болсо дебестен, ошону кагаз бетине түшүрүп атат, ошону сүрөтүн чаптап атат, ошону элестетип атат, ошондо адам ошого жетип атат да. Сознание, подсознание боюнча дагы терең сабактар өтүлөт, билесиздер. Сознание биздики айтышы мүмкүн, койчу, бул сүрөт чаптап койсоң эле болуп калмак беле, болбогон нерсе деп мээңиз айтышы мүмкүн. Мисалы, мына азыр 100 кыял жаздыңыздар, бардыңыздар жазыңыздарбы? Анда деле мээңиздер айтышыңыз мүмкүн, койчу, муну жазып койдуң, анан эмне болот экен? Кандай ишке ашканы деп бир жума же бир айдан кийин айтышы мүмкүн, мээңиз сизге айтышы мүмкүн да. Бирок подсознаниега ошол нерсе түшүп калат ужечи. Түшүп калат. Подсознаниега ошол түшүп калат дагы, сиз ошо подсознанияңыз ошонун жолдорун издеп баштайт. Подсознаниега мисалы бир сүрөттү чаптадыңыз да, ошол прям могу жерге кирип калат. Мисалы көлдүн жээгинде, деңиздин жээгинде үй бүлөңүз менен жүргөн, же болбосо Дубайда жүргөн, Абу Дабиде жүргөн сүрөттөр мээңизге сиңип калат, улам картина келе берет дагы, и подсознание ошого кантип жетсем экен деп ошонун жолдорун издей берет сизге. Балким сиз ошол карта желаниянын аркасы менен, балким сиз директор статусун ачып чоң айлыкка чыгасыз, балким андан да көтөрүлөсүз. Балким ошонун аркасы менен бир иш кылам деп атып, бир мисалы саякатка чыгам деп атып, сиз и статус да ачасыз, бул сизге биринчиден авторитет болот, акча да табасыз, киреше. И плюс еще саякатка барасыз, жалгыз эмес, үй бүлөңүз менен бардыгы менен, көрдүңүздөрбү? Бир нерсе менен сиз канча жумушту бүтүрүп атасыздар. Ушунча сонун жумушту бүтүрүп атасыздар да. Эми бул карта желаний картын алсаңыздар болот. Мага эле кайрадан эле WhatsApp номериге жазыңыздар. Карта желаниydин баасы мына айка 1000 сомго алгам деп атат. Биздики деле бир 800-900 сом тегереги болот, андан ашырбайбыз. Бирок сиздерге күндөлүк белек болот. Карта желаний алган ар бир адам ушундай күндөлүктү белек алат. Ошол эле баа, бирок күндөлүк белекке, көрдүңүздөрбү? Кандай сонун сиздерге мүмкүнчүлүк. Бул дагы болсо, биз өзүбүздү ойлогон жокпуз, көбүрөөк акча табайлы эмес, сиздерди ойлогон да. Вот ошондо гана адам өсөт да. Башка адамдарды ойлоп, ошолорго ушуларга пайда алып келсинчи, ушуларга жакшы болсунчу дегенде гана өсөт.
эми Айданага сөз берели. Өтө сонун эфир болду. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды да айта кетиңиздер. Мына Айдана жыйынтыктасын сабакты. Мынакей барыңыздар эле билесиздер, бул күндөлүк когда-то бул биз Айгермеженин ою болчу да. Андан кийин буну ойлоп чыгаргандан кийин уже бул бизнеске айланды да. Бизнес еще бул мындай кайрымдуулукта болуп кетет, буну алсаңыздар. И бунун аты айтып тургандай эле максатка карай бир кадам. Эгерде бул күндөлүктү алсаңыздар, сиздер максатыңыздарга бир кадам таштаган болосуздар. Сиздер максатыңыздарга бир кадам таштасаңыздар, мындайча айтканда, жашоого бир кадам таштасаңыздар, сиздерге жашоо 10 кадам таштайт. Ошондой эле да, мына бул күндөлүктү алсаңыздар дагы сиздер өзүңүздөрдүн максатыңыздарга жеткенге дагы бир шанс, мындай мүмкүнчүлүк болот да. И кийинки бул карта желанияны жасап жатабыз. Мен ушу карта желания жөнүндө айтып кетейин. Мен 9-классымда бул карта желанияны билбечүмүн. Бирок мен 9-классты бүтүрөрдө мага басножка керек болчу да. Басножкам жок болчу. Ошо басножка керек болуп 24-май күнү акыркы күн уже эртең неме апам болсо акча жок алып бербейм деп койгон да. Мен болсо неме болбой эле немеден карап атам, интернеттен карап атам кандай басножка керек экенчи. Карап ошонун сүрөтүн скриншот кылып, ушуну алсам экен деп кечке чейин тиленип отуруп, ошону фокусум ошо басножкада болгон үчүн апам 24 күнү кечки саат 5-те барып алып берген да. Ошо мына карта желания ушу неме кылып, өзүм скриншот кылып ошону алам деген. Точно ошол басножканы алганда акыркы жабылып аткан бутиктен барып алып калгам. Ошо карта желания дагы, бул карта желанияны колдонсоңуздар дагы аябай мындай чоң маанисин берет да биздин жашообузга. Карта желанияны дагы алып, өзүңүздөрдүн карта желанияңыздарды жазап, мындайча айтканда, жазайсыздар да. Атина бир тууган унутуп кеттим. Айттымбы? Жай, унутуп кеттим окшойт. Унутуп кеттим. Бир немени унутуп кеттим окшойт. Айттымбы же айткан жокмунбу эстей албай атам да. Ата-энеңиздер, бир туугандарыңыздар үчүн дагы эмне кыласыздар? Ушул нерсени дагы онду жазып коюңуздар. Ата-энеңиздер и бир туугандарыңыздар үчүн. Может, ата-энеңиздерди Арабияга жөнөткүңүздөр келет чыгар, ажыга, ошо умрага жөнөткүңүздөр келет чыгар, саякатка чыгаргыңыздар келет чыгар, кийим алып бергиңиздер келет чыгар, машина, телефон, ушул нерселердин баарын жазып чыгыңыздар. Ата-энеңиздерге эмнени алып бересиздер? Бул кыялыңыздарды жазып чыгыңыздар. Бул жерде эч кандай чектөө койбоңуздар да, өзүңүздөргө ий болбойт депчи. Жазып кое бериңиздер, бирок кийин бул кантип орундалып калганын билбей каласыздар да өзүңүздөр дагы. Фокусуңуздар эмнеде болсо, ошол нерсенин баардыгы орундалат. Сиздерге тапшырма бул Купуя сыр деген фильмди көрүп чыгыңыздар. Ал документальный фильм. Орусчасы секрет, бул кыргызча, орусча билгендер орусчасын көрүп чыгыңыздар, кыргызча билгендер кыргызчасы Купуя сыр, ушуну көрүп чыгыңыздар. Буну бир жолу көргөндө эле неме кылып калбайсыздар, 5-6 жолу көрүп чыгыңыздар. И ошондо түшүнөсүздөр да. Болдубу ошо? Биздин ушуну менен сабагыбыз бүттү. 2 минут алып турбу? Вот уже как раз. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Баарыңыздар кыялдарыңыздарды жазып бүтүп, дагы документальный фильм Секрет деген фильмди көрүп чыгыңыздар. Сиздерге тапшырма. Ушуну менен менин сабагым, кыскача сабагым бүттү. Эми сабактын акырында сиздерге дагы бир фишка. Эң жаш миллионер бар Москвада, Россияда, азыркы учурда Балиде туруп атат. Ошол ушундай кыялдарды жаздыргандан кийин мындай тапшырма берди да. Мына кыял жаздыңыздар дейт да. Мына азыр сиздер 100 кыял жаздыңыздар, эми 100 кыял жаздыңыздар. И ушунун баары болсо, ушуга жетсем деп тилек кылдыңыздар. Эми ошол кыялдарды 10 эсе көбөйткөнүңүздөрчү. 10 эсе элестетиңиздер, 10 эсе көбөйткөнүңүздөр. Мисалы, өзүңүздөр айттык да эле жөн гана ушундай чоң айлыкка чыга алсам, директор статусуна чыга алсам өзүңөр үчүн дедиңер, эми элестетиңиздер, сиз международныйды ачып койдуңуздар. Анчалык алыс кетпесек элитаны ачып койдуңуздар,
10 эсе көбөйтүңүздөр. Жолдошума 1 машина алып берем дедиңиз, сиз 10 машина алып берип койдуңуз. Ошону 10 эсе көбөйтүп элестетип көрүңүздөр. Баарыңыздарга чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Баардык кыялдар орундалсын. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө. Жакшы калыңыздар.